Менин атым Кыял Токторбаева. Мен Темирлан Султанбековдун апасы боломун. Азыр мен пресс-релизди МВДныкын көрүп калдым. Ошол эки менен сиз менен бөлүшөйүн деп айттым өзүмдүн ойлогон оюмдучу. Морике тартылган видеосу эмес, сүрөттөрүндө жанагы пачка акчалар, анан деген автоматтар, анан схрон оружиеге толтура. Эмнелердин баары, ок-даректер, ошонун баары биздин үйдөн чыккан эмес. Бул каяктан алган да билбеймин. Анан баарын кошуп койгон булардындыкы жөн эле баягы өзлөрү айткандай, өзлөрү айтчу эмес беле, шайлоонун шайтан оюндары деп. Так ошол деп ойлогула. Так ошол. Булар бири-бирин тааныбайт дагы. Биз ошол жакта туруп бүгүн милициянын астында отурдук. Толтур ар кайсы машиналар менен улам элдерди жеткизип атты. Булар бири-бирин тааныбайт. Балким Темирлан тааныйттыр эки-үчөөнү. Арасында политиктер бар экен. Анан жөн эле өзлөрүнүн ойлорунан чыгарып бүт баарын калпайтып жазып атышат. Ишенбеңиздер. МВДнын ушундай кылгандары туура эмес. Шайлоого 3 күн калганда, былтыр шайлоого 3 күн калганда буларды четтеткен шайлоодон. Социал-демократтарды, Темирланды жана эки сопартийци менен, аялдар менен. Бул жылы болсо чыдабай кетишип, 7 күн калганда баягы оюндарын кайра башташып атышат. Анткени биз деген өзүбүздүн күчүбүз менен 5 киши болуп эле Кадыр Атамбаев, Темирлан Султанбеков менен Эрмек, алар менен уполномоченный, доверенный лицаларым болот. Атайын биздин команданы баарын камакка алды. Темирлан андайга эч качан барбайт, Кадыр да барбайт, анын командасы эч ким барбайт болчу. Ишенбеңиздерге суранамын. Ал бүт айтып аткандардын баары калп деп айтам еще раз. Анан дагы бир видео көрүп калдым. Керелен кечке биздин телефон колубузда болгон жок. Булар баарын алып кетишкен болчу үйдө тинтүү жүргөндө. Телефондорубузду бүт баарын мен кандидаттын экенине карабай, компьютерди баарын алып кеттиле да. Керелен кечке эчтеке көргөн эмесмин. Азыр келип көрүп атам, жанакы видеону чыгарышыптыр да. Ошо видео ал 2 сааттык видео экен. Баарын толук чыгарышсын. Бул кылган уят болот. Таптакыр уят. Булардын кылгандары вообще мен сөзүм да жок да, такыр. Мен силерден аябай суранып кетет элем. Силер деле ойлонуп көргүлөчү. Призыв деген ушундай болобу булардыкы? Бир далили жок эле, сүрөттөрүн жанакы арестованный сүрөттөрүн көргөзүп туруп, астына каяктан пачка акчаларды чыгарып, схрона жанагы оружияларын чыгарып туруп, элдерди манипуляцияны токтотуш керек. Токтотуш керек андайды. А жанагы видеону болсо толугу менен чыгарышсын. 2 сааттык жана видеону калп айткан. Толугу менен жана склейкасы жок, монтаждалбаган, ар кайсы жерден кошуп, ар кайсы жерден кошуп атканын сиз түшүнөсүз да, азыркы заман кандай экен. Мунун баары дагы болгон бул калп. Булар деген азыр доступ бербейт Темирланга атайын айтканга. Бирок мен сизде маалымат берип турамын. Мен эртеңде чыгам, кечирип коюңуздар. Мен аябай толкунданып алдым, аябай катуу сиздерге сүйлөп алдым. Мен эне катары азыркы акыбалымды түшүнүп коюңуздарды суранамын. Кечиресиздер.